Ыкыластуулук 25. Абдуллах бин Амр радиаллаху анхума риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: 40 жакшы амал бар. Анын эң жакшысы сүтүн саап үчүн бирөөгө убактынча эчки берип туруу. Ким болбосун Алланын убадасына терең ишеним менен соопко үмүт этип, ушул амалдардын кайсы бирин жасаса, Алла аны жаннатка киргизет. Бухари. Пайдасы. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам 40 амалды ачыктап айтпаганы, балким адам жакшы амалдарды жасап жатып, ушул амалымдын баалуулугу жогорудагы хадисте айтылган 40 амалдын бирине кирет деген ишенимде калбасын дегендир. Фатхул Бари. Айтар сөз, адам ар бир амал үчүн Алланын бере турган сооп сыйлыгы бар деген убадасына терең ишенип, анын баалуулугун көз алдына келтирип жасаш керек.